Assalamu алейкум, урматтуу бак сүйүүчүлөр. Биз бүгүн мурда көрсөткөн бир жаңа кыйыштырган бактын жыйынтыктары менен тааныштырабыз. Бул биздин тажрыйба талабыбыз. Бул жакта Фернет, Фернор, Франкет, Чентлер жана жергиликтүү кыргыз жаңактарынын сортторун кыйыштырганбыз. Сорт эмес, кыргыз селекцияларынан. Алардан кээ бирлери уже көктөп результат берип атат. Мисалы, могул жашылдар, жип менен байлангандар, булар кыйыштырылды. Ал эми булар кыйыштырылган жок. Буларды биз кабык асты деген ыкма менен эми кыйыштырабыз. Азыр мону көрсөтөлү. Мисалы, мону жакындан тартсаң, бул жерде кыйыштырылган бөлүк өсүп атат. Бул уже кыйышкандын белгиси. Могу асты жагынан чыккан бутакчаларды тазалап салабыз. Мен жаңы эле зигзаг формасындагы калемче менен кыйыштыруу жасаганбыз. Могул кыйыштырылгандын асты жагында подвойду чыккан бутактарын тазалап туруш керек. Буларды жоондорду кескен жокпуз, кыйыштырган жокпуз, себеби буларды кабык асты деген ыкма менен эми кыйыштырабыз. Булар пока бул жерден аралап койдук, суулар чыгып, жаңгактарда билгендер билет, суу көп чыгат. Жүзү менен жаңгакта ошол суулар чыгып, 15 күндөн 1 айга чейин күтүш керек. Жоон бутакты сортун өзгөрткөндө. Могу жерде дагы көктөп келаткандар бар. Монтип көктөгөндөр бар, өсүп кыйыштырылгандар бар. Бир сөз менен айтканда, ийгиликтүүлөрү, анан ийгиликсиздер деле жок эмес. Ийгиликсиздер дагы жок эмес. Мисалы, бул башка бир жаңгак сорту, бул дагы кыйыштырылып, экөө тең көктөгөн. Учурунан көрсөңүздөр болот. Андан башка бул жактарда кээ бири мында экен. Бул дагы көктөптүр. Чентлер, Фернор, Фернет, Франкет деген Франциянын, Американ сорттору. Кыргызстанда анан өзү селекция кылган жаңгактардан сорттор бар да. Бул жерде мурда шакекчи менен кыйыштырганбыз, жөнөкөй эле сортко. Бул жагын эми жакшы сортко кыйыштырдык. Бирок бул көктөбөй калды окшойт. Дагы кыйыштырабыз жайда. Ошондой. Бул жагы чети Фернетте, бул Франкет деген сорт. Кыйыштырылган болчу. Ошолордон көктөгөндөрү, көктөбөй калгандары, мисалынан караңыздар, аба кирип калган, кургап. Жакшы байланган эмес, жакшы урулган эмес. Натыйжада аба кирген. Мына дагы ошондой. Булар көктөбөйт. Көчөлөр кичинекей болуп, карайып калган. Жакшы оролбой калган экен демек. Стендтерибиз менен чогуу жасадык эле. Айтор ким байлаган. Ушундай ийгиликсиздер да болуп турат. Кыскача көрсөткөнгө аракет кылдык. Сиздер деле кыйыштырсаңыздар болот өзүңөрдүн жаңгаңарды. Просто эртерээк жасаш керек.